Бейиш нуру. 10-чу даба. О керексиз эле убайым тарткан оорулуу. Сен оорунун оордугунан убайым тартып жатасың. Ошол сенин убайымың сенин ооруңду дагы оорлоштурат. Ооруңдун жеңилдешин кааласаң, убайым тартпоого аракет кыл. Тактап айтканда, оорунун пайдаларын, сообун жана тез өтө тургандыгын ойлон. Убайымды ташта, оорунун тамырын кес. Ооба, убайым ооруну күчөтөт. Материалдык оорунун астында убайым тартуу жүрөктө руханий бир ооруну пайда кылат. Материалдык ооруу дагы ага таянып улана берет. Эгер моюн сунуу, ыраазчылык менен оорунун акылмандуулугун ойлонуу менен ошол сар-санаа кетсе, анда материалдык оорунун бир тамыры кесилип, жеңилдеп, акырындан кетет. Айрыкча кайгылануу менен бир бөлүк материалдык ооруу айрым учурда убайым тартуу менен 10 эсе чоңоет. Убайымды кесип таштоо менен ошол оорунун 10-9 кетет. Эми болсо убайым ооруну арттырган сыяктуу эле Аллахтын акылмандуулугун айыптоо жана Аллахтын ырайымдуулугун сындоо жана ырайымдуу жаратуучудан арыздануу түрүндө болгондуктан айыгуунун ордуна жазасын тартып, оорусун күчөтүп жатат. Ооба, шүгүрчүлүк рызкыны көбөйткөн сыяктуу арыздануу дагы ооруну, кыйынчылыкты көбөйтөт. Убайымдын өзү дагы бир ооруу. Анын бирден бир дарысы оорунун акылмандуулук менен берилишин бил. Албетте, акылмандуулугун жана пайдасын билип алдың. Ошол дарыны убайымга сүрт дагы кутул. Ах дегендин ордуна ох де. Өкүнүчтүн ордуна альхамдулиллахи аля кулли хал. Ушул турган абалыма Аллахка шүгүрлөр болсун деп айт. 11-чи даба. О сабыры жок оорулуу бир тууганым. Ооруу учурдагы бир кайгыны сага берүү менен бирге мурунку ооруңдан бүгүнкү күнгө чейинки ошол ооруңдун кетүүсү менен руханий жыргалчылыкты жана сообундагы руханий ырахатты берип жатат. Бүгүнкү күндө же болбосо ушул сааттан баштап ооруу жок. Албетте, жок нерседен кайгы да жок. Кайгылануу болбосо убайым да болбойт. Албетте, сен жаңылыш бир көрүнүштө убайым тарткандыгыңдан сабырың түгөнүп баратат. Анткени азыркы учурдан баштап мурунку бардык ооруу менен өткөргөн убактарыңдын сырткы кыйынчылыктарынын кетүүсү менен бирге кайгысы да кетүүсү менен өзүндөгү соопту жана ырахатты калтырды. Сага пайда жана кубаныч бериш керек эле. Сен ал пайдаларды ойлонбостон кайгыланып сабырсыздык кылсаң, албетте бул акылсыздык. Алдыдагы күндөр дагы келелек. Ал күндөрдү азыртан ойлонуп, келелек күндөргө, келелек ооруларга кайгыланып, азап тартып, таасирденүү, сабырсыздык көрсөтүү менен 3 эсе жок нерсеге бир түс бериш акылсыздык эмне? Албетте, ушул сааттан баштап мурунку ооруу менен өткөргөн учурларың кубаныч берип жатат. Жана да бул сааттан кийинки учурда келелек, ооруу да келелек, кайгысы да келелек. Сен Алла Тааланын сага берген бардык сабыр күчүн оңго солго керексиз нерселерге сарптабастан, ушул учурдагы кайгыга каршы топтоп, я сабур, о сабыр берүүчү Аллах деп ошонун күчүнө таян. 12-чи даба. О оорунун айынан колчулук милдетин аткара албай, жана да дуа кылуудан кур калган, азап тарткан оорулуу. Билгин, хадисте мындай айтылган. Такыба момун ооруу аркылуу мурун аткара албаган туруктуу дубаларынын сообун ооруган учурда ала алат. Колунан келишинче, мүмкүн болушунча парыздарын толуктай алган оорулуу, сабырдуулук жана тоокел кылуу менен парыздарын аткарса, анда ыклас менен өткөргөн ооруу ошол оорулуу кездеги айрым сүннөттөрдүн ордун толуктап берет. Жана да ооруу инсандын алсыздыгын, күчсүздүгүн сездирет. Алсыздык жана күчсүздүк тили менен алабалы жана кыймыл аракети менен дуа кылдыртат.
Аллах Таала инсанга ар дайым өзүнүн алдында жалынып жалбарып дуа кылып туруу үчүн чексиз бир алсыздык жана күчсүздүк берген. Куранда дуаңар болбосо эмне артыкчылыгыңар бар деп айтат. Бул аяттын сыры менен инсандын жаратылышынын акылмандуулугунун жана баалуулугунун себебин көрсөткөн. Чын жүрөктөн кылган дуасы же жалбаруусу ооруу аркылуу болуп жаткандыктан бул жагынан алганда арыздануу эмес, кайра Аллага шүгүр кылуу керек. Же болбосо дуанын ачып берген булагын айыгып кеткен учурда да жаап койбоо керек. Бейиш нуру.